музыка коштолгон слайд-шоу тууралуу аңгеме жасайбыз. Көп жерлерде, иш-чараларда, кечелерде, майрамдык атмосфера коштолгон жайларда музыканын коштоосунда коюлган слайд-шоулор популярдуу болуп турган учур. Бүгүн биз ушул эле программанын жардамында ошондой мыкты, сапаттуу слайд-шоуну кандай жол менен жасоо керектигине көңүл бөлөбүз. Презентациялык барак, өлчөмү, анимациялык область, дизайны, сүрөттөрдөн слайд даярдайбыз. Вставка, рисунки, папка, сүрөт, вставить. Форматтайбыз. Анимация берели, появлениен эле берип турабыз. Параметры эффектов, башталышы өз алдынча эле келе берген жакшы. Андыктан после предыдущего командасын беребиз. Текшерели. Демек, анимация жайында. Бирок бир нерсе жетишпей турат. Ал сүрөт келип, бир орунда катып туруп калды. Мындай слайдтарда сүрөт келип катып калбай, бир аз өзгөчөлөнүп, кыймылдап, бир эффектке ээ болуп турган жакшы. Андыктан дагы анимация кошобуз. Бул жерден эми дароо бул тарапка кирип кошпойбуз. Андай кадамга барсак, анимация бузулат. Эгер кошууну пландаштырсак, бул жердеги добавить анимацияга кирип кошобуз. Демек, добавить анимацию, выделение, изменение размера. Бул сүрөт келип, дароо кайра акырындык менен мониторго жакындайт деген сөз. Командасы албетте после предыдущего. Себеби келип автоматтык түрдө өзү кыймылдай берет. Узактыгын 5 секундага коелу. Анткени азыр фонунда жай музыка беребиз. Ошого жараша жай кыймылдаганы жакшы. Текшерели. Баары жайында. Эми переходыга барабыз. Переход тандайбыз. Слайдтар мыштын жардамы аркылуу ишке ашуу керекпи? Же өзү автоматтык түрдө ишке ашканы жакшыбы? Эгер мыш аркылуу алмашуусу зарыл болсо, по щелчкуда калтырабыз. А эгер автоматтык түрдө өз алдынча алмашсын десек, анын түбүндөгү после деген жерге түшөбүз. Бул жерде слайд өз алдынча канча убакыттан кийин алмаша берсе болот деген суроого жооп беребиз. Мындай учурда слайдтагы анимациялар бүтөрү менен эле алмашканы жакшы. Андыктан анимация панелине өтүп, ар бир анимацияга канчадан убакыт бергенибизди эсептейбиз. Область анимациядеги операциялардын ар бирин өз алдынча басып, жогору жактагы убактысын карайбыз. Демек, бири 5 секунда, ал эми бири 2 секунда. Анда кайра переходго өтөбүз да, после деген жерге эки анимациянын суммасын беребиз. Демек, 7 секунда. Эми слайд автоматтык түрдө 7 секундадан кийин же анимациялар бүтөр менен дароо алмашат. Бул биринчи барактагы анимация гана болду. Ал эми дагы мунун саны көп болуу үчүн кошумча слайд барактарын түзүп, ал жерге дагы бир нече сүрөттөрдү жүктөп, алардын ар бирине дал ушундай анимацияларды беребиз.
баарын аткардык. Слайдтардын баарына анимацияларды бердик. Переходторго убакыттарын көрсөттүк. Эми жакшылап баарын бир текшерип көрүп чыгалы. Эң сонун, бирок супсак болуп калгандыгы билинип турат. Ал супсактыкты жоюу үчүн музыка кошу керек. Эң биринчи слайдка барабыз. Вставка, звук, аудио файлы на компьютере, папка, музыка. Вставить. Музыка келип түштү. Аны бир аз бошураак, башкаларга тийиштик бербей турган жайга жылдыралы. Бул бардык слайдтардын фонунда жаңырып туруусу керек. Ошон үчүн инструменттер панелиндеги воспроизведениеден воспроизводить в фоне командасын беребиз. Болду, бардык команда даяр болот. Эгер ушул музыканын кайсы бир жагымдуу бөлүгү гана керек болсо, монтаж звукадан чыккан терезеден акырын баш жагынан муну жылдырып, акырын муну жылдырып, окейди бассак, дал ошол биз көрсөткөн жерден башталып, дал ошол биз көрсөткөн жерден аяктайт. Ошондой эле, эгер музыка бийик же акырын угулуп туруусун, бул жерден өйдө төмөн жылдырып башкарабыз. Же инструменттер панелиндеги громкость деген жерден керектүү командаларды беребиз. Баары даяр, эми коюп текшерип көрөлү. Демек, баарын текшердик, баарын көрдүк, баары жайында. Бул проектти презентациялык материал катары сактасак, дайымкыдай сохранить же сохранить кактын жардамы менен аткара беребиз. А эгер видео файл катары сактоону кааласакчы, анда файл, экспорт, создать видео, качество презентации, максимальный размер файлов, использовать записанные речевые сопровождения и время показа слайдов, создать видео, атын жазабыз, окейди басабыз. Иш терезесинин түбүндө создание видео деген процесс качан гана аягына чыгып, жок болгондо гана слайдты жаап чыга беребиз. Видео жайгашкан жерден карап коюп көрөлү.
эң сонун мынакей баары жеңил, баары оңой жана кызыктуу. Албетте, видео слайдтарды жасоочу башка профессионалдык программалар абдан арбын, көп. Бирок бардыгы эле бизге жеткиликтүү эмес. Ал эми биздин колубузда бар жана ошондой эле биз үчүн оңой, жеңил болгон мына ушул PowerPoint программасы. Муну ар тараптан пайдалануу менен эң сонун жетишкендиктердин ээси болобуз.